Пандемия башталган март айынан бери жогорку окуу жайлар бош турат. Бүгүнкү күндө студенттер онлайн режимде окуп жатышат. Алардын качан окууга кайтышы азырынча белгисиз. Тура түшүндүрө албай калат, же болбосо окуучулар туура эмес түшүнө алышы мүмкүн. 40 мүнөттө иштекеге жетпейт да. 40 мүнөттө мектепте иштекеге жеткен эмес. Анан чоң вуздарда тем более. Например, бир пара 90 мүнөттө болсо, 90 мүнөттө да эжекелер бир 55 мүнөттөсүн түшүндүрүп берчи да. Бир парадачы сабактардан. Азыр эми 40 мүнөттө Zoom өзүнүн программасы өзү ушундай экен да негизи. Ошого байланыштуу азыр кичине мындайраак окуган. Сагынып атасызбы негизи? Окууну ооба, негизи сагынып атабыз. Ооба. 1-февралдан ачылат деп атат, эми Кудай буйруса окуп каларбыз. Бир нерсени ага өтүп атса дагы бул жактан кирмиш болуп коюп жүргөндөр да жок эмес да. Негизи өтө кыйын болуп атат онлайн окуш. Чынында өтө оор болуп атат бардык эле студентке. Ошондуктан эртерээк ачылса жакшы болмок. Чтобы мындай группалаштарды да сагындык дегендей, университетти да сагындык ага эчкелерди. Коронавирустан улам мектептерде жабылып, окуучулар аралыктан окуп келишти. Учурда этап менен реалдуу режимдеги окууга кайтышууда. Тыркыны быйылкыны кайра кайталап окутуштун аракетин көрөбүз. Себеби хотя бир дополнительный урокторду коюп, мурунку өтүлгөн сабактарды толук кайталап чыгып, мугалимдер үчүн деле өтө оор иш, азыр деле оор иш болуп атат. Мугалимдер 20 мүнөттөн сабак өткөнү менен ошону кайра класстан кийин дагы улантып окутуп, жетишпеген окуучуларды жетиштирип атат. Себеби биринчи класстын окуучулары тамгаларды үйрөнүп келип, 2 айдан бери кайра үйрөнгөндөрүн унутуп калгандар да көп болуп атпайбы. Экинчи класстар тем более көпчүлүгү сабактарды өздөштүрүүсү начарлап кетти. Ошон үчүн мүмкүн болушунча кайталоо иштери бизде үзгүлтүксүз жүрөт. Азыр ушул жетишпей калган мезгилдеги сабактарды толук жетиштирүүнүн аракетин көрөбүз. Адистердин айтымында онлайн окутуу билим алууга доо кетирүүдө. Мугалим менен окуучу жүзмө-жүз болбойн жетиштүү билим ала албайт. Муну баштан өткөрүп жаткан мугалимдер да моюндайт. Бирок аралыктан окутууда өз пайдасын бергенин жашырышпайт. Азыр бирок дагы бир жакшы нерсе, бул бизге жана айттым го, бул көйгөй өсүүгө кичине түрткү берди деп. Азыр биздин мугалимдер дагы дээрлик баары ушул аралыктан билим берүүчү технологияларды, интернет ресурстарды, дистанттык технологияларды жакшы өздөштүрүштү. Ошонун негизинде сабактарды өтүп жатышат. Бир нече мобилдик тиркемелерди иштеп чыктык. То есть студенттердин көпчүлүгү телефондон кирип атат да. Демек бизге компьютердук программаларыбыз жарабайт экен. Биз мобилдик тиркемелерди иштеп чыктык. Электрондук расписание, электрондук жанагы ар бир сабакка кире турган ссылкаларды кармап турган тиркемелерди иштеп чыктык. Аны колдонууга студенттер толук жетишти. Кыскасы, мен ойлойм, бул пандемияда бул жаралган көйгөй студенттердин жана мугалимдердин жалпы эле кыргыз элинин маалыматтык маданиятын көтөрдү, бир кайсы бир деңгээлге көтөрдү. Азыр биз маалыматтык технологиялардын кылымы, маалыматтык коомдо жашап атабыз. Демек биз өзүбүздүн ар бир ишмердигибизде, окуу процессинде жүргүзгөн өзүбүздүн ишмердигибизде ушул маалыматтык технологияларды колдонуу маданиятыбыз өстү деп айта аламын да. Кыргызстанда жогорку окуу жайлар жаңы жылдан кийин иштей баштайт. Бул тууралуу вице-премьер Элвира Сурабалдиева өзүнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү жасаган. Билим берүү министрлиги да буга чейин жогорку окуу жайларында окууну жандандыруу боюнча маселелер каралып жатканын кабарлаган. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, Регион, Ош шаары.